Кутман кеч, саламатсыздарбы? Келиңиздер. Бүгүн бизде практикумдун 3-чү күнү да. Бүгүн биз сиздер менен дагы да диагностикаларды баштайбыз. Келиңиздер, анда дароо байланышты текшерели дагы, анан дароо диагностикага өтөлү. Мен кандай угулуп жатам, жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп кетсеңиздер. Комментарийге плюс белгилерин жазып кетиңиздер. Мен кандай угулуп жатам. Жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюңуздар. Эгерде угулбай жатсам, анда минус койсоңуздар болот. Комментарийге жазып коюңуздар. Плюс. Демек, мен угулуп жатам да. Рахмат, түшүндүм. Телеграмдан дагы айтып койсоңуздар. Санжира Айзада айымдар. Мен кандай угулуп жатам? Так, байланышты текшерип алдык. Эң сонун. Келиңиздер, анда дароо диагностика деп жазыңыздар. Пока чогулгуча биз сиздер менен убакытты текке кетирбестен пайдалуу колдонолу дагы болушунча диагностика менен иштегенге аракет кылалы. Давайте келиңиздер. Диагностика деп жазсаңыздар, мен сиздерди түз эфирге чакырам. Анан эскерте кетчү нерсе, сиздер түз эфирге чыгып диагностика алгандан кийин биз сиздер менен түз эфирде иштешебиз да. И анан кийин сиздер мен түз эфирге чыктым эле, мага диагностика кылдың эле, ошол жерден мени өчүрүп кой деген болбош керек. Анткени бул эфирлер биздин дагы көрүүчүлөр үчүн сакталат да, анткени абдан көп пайдалуу маалыматтар берилгендиктен сакталат. Ошон үчүн биз сиздердин суранычыңыздар менен биз өчүрө албайбыз. Хорошо? Так. Давайте кеттик анда. Диагностика деп жазыңыздар, жаңы кошулган айымдар. Диагностика деп жазып, сурооңуздарды да калтырып кете берсеңиздер болот, анткени мен суроого дагы жооп бере берем. Так, Элиза 19-72-99 айым. Элиза айым. Элиза айым кошулду түз эфирге. Келиңиз, камераңызды өзүңүзгө каратып алыңыз. Саламатсызбы Заткан? Саламатсызбы? Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кубанычтамын. Кандай сурооңузга диагностика кылдырайын деп чыктыңыз? Атыңыз? Менин атым Элиза. Кандай сурооңузга диагностика? Эми суроом меники, мен өзүм жалгызмын, 2 бала багып атам да, анан кийин вроде иштеп эле жатам. Может, результатка мындай чыга албай жатам да, эми кыскача. Кандай максатыңыз боюнча? Кандай максаттарыңызга, кандай результатка чыга албай жатасыз? Эми мен бир бизнес ачайын деп эле ошол жете албай эле таза эме кылып атам да. Вроде акча деле табам менчи. Анан кийин өзүм уже соодага жакынмын да. Соодада иштейсиз, э? Мен өзүм Россияда иштеп келгениме, Кыргызстанга келгениме 2 жыл болду да. Ошо анан кийин ошо мындай өзүм баягы эме ичимде бирдеке болуп эле бир эмеге алдыга жыла албай эле кыйналып атам да. Дайыма изденип келесизби же психологияга кызыкпайсызбы? Психологияда анча деле кызыкпайм менчи. Каяктан изденесиз, кантип изденесиз көбүнчө? Сиздин сабагыңызга бир жолу катышкам менчи, былтыр мартта катышкам. Жаш Кайсыга? Жаш өзөгүнө, э? Жаш өзөгү эле. Анан бирдекени баштап эле ушу аягына чыга албай эле кыйналып атам да, чөтө. Бирок өзүм аракет кылып атам да. Анан кийин Мындайча айтканда, издене турган, иштей турган нерселер көп экен да.
да биз чыныгы реалдуу жашоо менен деле жашай берсек болот, конечно, бирок көп учурда биз өзүбүзгө алыбыз жетпейт экен да. Ошон үчүн ошондой болот. изденүү бизге керек экен. Азыркы аябай көп сабактар, көп курстар, булардын баардыгы жөн эле чыга бербейт да. Баардык нерсе керек болгон учурда чыгат, туурабы? Булар Ооба. деле кандайдыр бир адамдарга керек болгон үчүн, мисалы көп психологдор, көп курстар, көп изденүүлөр чыгып атпайбы? Көрсө биз Мгм. дайыма изденишибиз керек экен да. Мейли, мен албетте сизге айтмакмын, ушул бойдон токтотпостон дайыма издениңиз, дайыма окуңуз деп айтмакмын. Анткени мен азыр сизге бир диагностика кылып берем. Диагностикадан дагы чындап келгенде результат болот. Бирок дайыма изденүү дагы көптөгөн результаттарды жаратуу. Мисалы, сиз азыр бир эле суроо бергенде бир нече жолу жооп берип атпайсызбы? Мисалы, мен бизнес кылайын дедим эле, базарда иштейм, тапканымдын берекеси жок деп. Көп да, запросуңуз көп, бирок сурооңуз көп, жооп жок. Ошол көп суроого жооп табыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ошончолук дайыма өзүбүз менен изденүүбүз керек да. Канча жаштасыз? Мен 53-төмүн. 53-дөсүз да. Кече жакында ошо мен түз эфирден 50 канча жаштагы айым менен жолугуп калдым. Тем более сиз жалгызмын деп атпайсызбы? Ал айым мына 3 жылдан бери изденип келе жатам дейт. Мисалы, мен 8 жылдан бери изденип токтобой келе жатам да. Биз бир эле дегенде эле баардыгы болуп калат деп эле ишене беребиз да. Жок, биздин өзгөрүүбүз, мисалы, күн таңдын агарганы билинбей таң атып, кайра билинбей күн чыгып да бизге, кайра билинбей күн баткандай эле результаттар дагы билинбей келет да. Өзгөрө берет, жашообузда акырындан өзгөрүү боло берет. Ошон үчүн биз дайыма окушубуз керек. Окушубуз керек, изденишибиз керек, намаз окушубуз керек, ыраазычылык айтып турушубуз керек, токтотпошубуз керек да ушул нерсеничи. Хорошо? Давайте, мен азыр сизге бир запросуңузду айтыңыз, ошол запроско кылалы. Запрос эми ошо жанагы эле жумушта эмчи, акча боюнча запросто эмчи. Так айтыңыз да. Ну, жана бизнеста, Эмне бизнес? ну, өзүм магазин ачайын дегем да, продукты магазинчи. Каяктан? Бишкекте жашайм мен өзүмчү. Каяктан? Кандай? Максат жазганда ушулардын баардыгын так даана жазасызбы? Ой, ошону тактаана жазбайм да, мындай эле Эмес, коротко мени жазып караңыз. коеюн да. Сиз продукт саткан магазинде иштеп атасыз. Сизге бир клиент келди дагы, мага продукты керек. Кандай продукты? Мен продукты керек да дей берсе, сиз кайсы продуктуну бересиз? Кайсынысын бересиз? Продукты деген Эми бул сыяктуу эле максатты дагы так, даана, четко, туз мынча килограмм, мындай деген туз деп конкретно айткандай эле айтышыбыз керек да, максатты дагычы. Ну, эми бизнес эмес, конкретно. Именно жүрөгүңүз каалаган бизнести айтсаңыз. эми Мен жүрөгүм бизнесмендер каалаган менен конфет. иштешип жүрөм го. Мен өзүм Так, даана айтыш керек. мен өзүм ушу конфет, печенье жанагындай ушундай сатканга бир магазин ачайын деди элем да. Каяктан? Бишкектен, Каерден? Бишкектин, допустим, Востокко айтайын деп коеюнчу. Кандай аракеттерди жасадыңыз? Эми ошо пока аракет деле кыла элекмин, эми акча топтоп атам да, эми кыскасычы. Даярданып атасыз. Ал Даярданып жака атам. канча акча керек экен? Где то бир $10.000 Бирок керек мен болот. сизге кеңешим, мээ дагы бизге жардам бериш үчүн, эртерээк максат ишке ашыш үчүн сиз көбүрөөк ошол жака барышыңыз керек. Изденишиңиз керек. Квадрат метри канча, конфет канча, кандай келет. Ушулардын баардыгын даярдап жүрүшүңүз керек. Жана машина алам десеңиз, машина саткан магазинге барып минип көр дегендей эле да, хорошо? Ал эми диагностикаңызда эми бул кванттык психология экенин баардыгыбыз тең эле билебиз да. Мен сиз менен сүйлөшүп менин оң тарабым аябай ооруп баштады да. Оң тарап бул көбүнчө биздин методика боюнча атага тиешелүү болот да. Атага тиешелүү кандай нерселерди айта аласыз? Мен ата менен жакшы элемин.
таарыныч деп айтасыз, ошону айтып атасыз го деме. Бала кезде таарыныч болду же эмне болду? Белек деп чыкты да сиздин диагностикаңыздачы, белек. Белекке тиешелүү кандай эмнелерди айта аласыз? Белекке кандайча белек болду? Балким атаңызга байланышкан кандайдыр бир белек жөнүндө эмне бар? Балким Мен белек атаңызга болгом. белек кылгыңыз келген же сизге белек кылбай койгон, ушул сыяктуу кандай байланыштар бар? Бала кезибизде может болгондур там. Жок, азыр Папам эстегениңизди айтыңыз. эстегенде эмне? Папам бизге акчаны көп эметчү эмес да, акча берчү эмес да, анан кийин мен айтып берчүмүн, папам акча бербейт эле ошондой эме болбосо. Анан кийин көп нерсени бирдекени тигини алып бер, муну алып бер десе, папам алып бербей койсо таарынып калчумун эми бала кездечи. Эми азыр, конечно, папам пенсияда, эчтеке ала албайбыз эмичи. Ошо может ошол таарынычтар калып калдыбы. Балким кандайдыр бир туулган күнүңүздө кандайдыр бир белек ала албай калгансыз же сиз каалаган нерсени алып бербей койгон, кандайдыр бир таарынычтар ошого бир байланышкан. Бала кезде болгон да. Кандай? Сиздин мындай аябай эсиңизде калып, обидно, больно болгон учурлар барбы? Ошо эсимде деле жок. Бир акча бер десем бербей койгон болчу да. Анан кийин мен тагын Эмне калганда алайын папам дедиңиз эле? игрушка алайын деген болушум керек, по-моему, ошо. Анан сен игрушканы эмне аласың деп ошондук анан мен таарынып ыйлап калгам да. Канча жашыңызда? Ну, где-то бир 5-6 класс го дейм ушундай. Ошол учурга барыңыз, канча жашта элеңиз? Ошондо бир 12 же 13 жаштамын го дейм. Анан сен чоңоюп калдың, эмне аласың деп бирөө катып айтып койгон да, анан мен ыйлаган болчумун да. Да, мен прям ушуларга чейин сиз айтып кайтканга чейин прям аябай могу көкүрөгүм бук болуп, жүрөгүм ооруп ушинтип аттым да менчи. Ушундай бир нерсе калып калган болушу да мүмкүн да. Биз, конечно, мындай нерсеге маани бербейбиз, бирок баары бир ушул нерсе биздин жашоого аябай чоң таасирин тийгизет. Мисалы бир жака эрчитем деп эрчитпей койсо да, алып берем деп алып бербей койсо, бир сөздү айтса, прям ушундай көп таасир этет. Анткени мен ишкерлер менен көп иштешип жүргөмүн. Мисалы сен акылың жок деп койсо деле ошол бизнесине таасирин тийгизет. Элестетиңиз да. Мисалы бир жолу акчаны, жерге түшүп калган акчаны алып алып же кошуналар сен ошол акчаны уурдадың деп жанагынтип жок жерден жаман аттоосо деле азыркы жасап жаткан бизнесине ошол жактагы болдун таасири тие берет да. Балким азыр сиз точно эстей албай аткандырсыз. Атаңызга жана белекке, ушул ата, белек, ушул эки нерсени байланыштырган кандай сиз үчүн аябай жүрөгүңүзгө больно болгон ситуацияны эсиңизге келет? Сөзсүз түрдө ал келет. Мен азыр биз уже баштап койдукпу диагностика кылып да. Ал нерсени эстейсиз. Бир аябай аракет кылсаңыз эстебешиңиз мүмкүн, бирок мындай убакыт өткөндөн кийин өзүнө өзү эсиңизге түшүп да, точно ошол турбайбы деп эле эстейсиз. И ошол ситуацияга барышыңыз керек да. Ошол ситуациядагы айтылбаган сөздөр, ошол ситуациядагы капачылыктар, мындайча айтканда сиздин ошол гештальтыңыз жабылбай калган, ошону жабыш керек да. Бир нерсени алам деп ала албай жатышыңыз мүмкүн. Бир нерсени балким сизге атаңыз бербегендей эле дагы деле жашоодон ала албай жаткандырсыз. Биздин жашоо бул ата апа да азыркы жашообуз делечи. Хорошо. И анан жашоо өзөгүндө албетте сөзсүз катышыңыз демекпи. Себеби дегенде жашоо өзөгүндө мен азыр диагностика кылып атпаймынбы? Атага болгон ошол ситуация, капачылык, таарыныч менен кантип иштөө керектигин биз ал жактан иштейбиз. Анда конспект кылган болчумун, целый тетрадь. Ошондо Ошону жазгам. санаасыз сон. Мен Тем более азыркы жашоо өзөгүндө тренажер деген аябай сонун курс бар. Ошол 3 күнгө доступка берилет, 10-нан 13-үнө чейин. Ошол жакта дагы ушундай таарыныч, капачылык, ошондой бир ситуациялар менен барып иштесеңиз болот да. Ал жакта конкретно прям ошол ситуацияга алып бара турган учурлар бар да. Хорошо. Туура, сиздер өзүңүздөрдөн акча аяшыңыздар мүмкүн. Ой 1000 сом, ой тиги сом, тиги бул сом деген менен кеп бул жерде акчада эмес, чындап келгендечи. Кеп бул жерде биз сиздерге ошол акчага курал беребиз.
өзүбүздөгү куралды сиздерге сатабыз. Ал куралды сиздер колдонуп, кааласаңыз манты кыласыз, кааласаңыз самса кыласыз, кааласаңыз дагы башка нерсе кыласыз дегендей сөз да бул жакта. Мгм. Хорошо? Мгм. Эсиңизге сактап жазып алыңыз, атама жана белекке байланыштуу кандай нерсе. Мейлі? Хорошо. Мгм. Рахмат. 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 Анан дагы бир нерсени айткым келди. Белек алганды үйрөнүшүңүз керек экен сиз. Жашоонун белегин алганды үйрөнүшүңүз керек экен. Жаратканын берген баардык нерсе бул белек да. Жана сизге келген белектерди дагы кабыл алганды үйрөнүшүңүз керек экен. Мисалы, балдарыңыз белек бериши мүмкүн, жакындарыңыз белек бериши мүмкүн. Любой нерсени кабыл алганды үйрөнүшүңүз керек экен да. Вот ошол сиздин бизнесиңиз. Мгм. Чоң рахмат. Да, рахмат сизге дагы. Жакшы туруңуз. Рахмат. Так, давайте дагы менде толтура дейт ушундай нерселер. Да, именно ошол толтура нерселер биздин энергиябызды ала берет да. Анан түшүнбөйбүз да. Эмне болуп атат, эмнеге оң келбей атат деп. Да, давайте дагы диагностика деп жаза бериңиздер. Азыр кайрадан диагностикага чакырам. Биз сиздер менен практикум айтылгандай эле, практикум деген бул эмне? Албетте бул практика да. Практика жүзүндө биз сиздер менен аябай көп иштейбиз. Ошон үчүн бүгүн көбүрөөк убактыбызды именно диагностикага кетирейин деп чечтим. Анткени канчалык биз диагностика кылган сайын сиздер көрүп атасыздар да. Өзүңүздөрдү таап атасыздар, өзүңүздөрдүн болдоруңуздарды мисалы көрүп атасыздар да. Менде да ушундай ситуация болгон. Мен да ушундай ситуация менен иштешим керек экен. Бул ситуациялар менен биз эмне үчүн иштешибиз керек? Азыркы албетте биз өзүбүздү алдыга карата иштейбиз. Жашообузду алдыга карай кеткенге аракет кылабыз. Мисалы, үй алам, машина алам, турмушка чыгам, балалуу болом, неберелүү болом, дагы башка жакшы нерселерди биз алдыга карай максат коебуз. Бирок эмнегедир алдыга кете албайбыз. Анын себебин биз дал ушул диагностика аркылуу, практикалар аркылуу өзүбүз менен иштегенден кийин жана ордубуздан жыла албай жаткан подсознаниедагы кандайдыр бир программалар бизди алдыга жылдырбайт дагы. Анан энергиябызды ошол нерселер алып кете берет. Мисалы, капачылык, таарыныч, азыркы окшоң кабыл ала албаган нерселер да. Ошол кабыл албастык, капачылык, таарынч менен иштегенден кийин анан биз каяктан алдыга кете беребиз. Алдыга кетебиз деген бул өзүбүз менен иштей беребиз. Именно энергияны алып аткан капачылык, таарынычтан бошой беребиз. Бул жакта аябай көп нерсе бар, бир эле капачылык, таарыныч эмес да. Анын баардыгын биз жашоо өзөгүндө, конечно, 30 күн бою өтөбүз, ар бири менен иштейбиз. Анан энергия алган нерселердин баардыгы менен акырындан, конечно, бир тоннаны алып эле ыргыта бербейбиз. Акырындан алып беребиз дагы. Анан энергиябызды бошоткон сайын биз каяка алдыга карай жылып кете беребиз да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө иштеп туруубуз керек. Да, конечно, иштебей деле койсок болот. Эгерде биз иштебей койгон болсок, анда биздин эртеңки күнү биздин балдарыбыз ошол биздин жүктөрүбүздү көтөрөт да, алар дагы жашоосунда жетишпейт, карыз болот, жумуш оң келбейт да. Тем более бизде бүгүнкү күндө аябай мүмкүнчүлүктөрдүн баары бар. Каалаган курсубузду алабыз, каалаган курсубузду окусак болот да, конечно, акчага сатып алабыз. Бирок өзүбүз менен иштей берген сайын биздин балдарыбыз жеңилдейт да, алар эртеңки жашоосунда алдыга оңой кетишет. Ошон үчүн ата эне биринчи кезекте ата эне иштөө керек. Биз дайыма апабызга айтабыз: апа, сиз эртерээк иштеңиз, сиз өзүңүз менен иштеңиз. Биз анткени бир апа иштесе, анын 5 баласы болсо, 5 баласы тең алдыга оңой кетет да. Биздин апабыз постоянно өзүнө разбор алып турат, дайыма өзү менен иштейт, намаз окуйт да, дайыма жакшы нерселерди жасайт. Ошол эле учурда биз 5 баласы тең алдыга оңой жылабыз да. Ошон үчүн ата эне иштегени оңойраак болот. 5 бала 5 жактан ар бири канча миңден кетирип элестеткиле да. Канча убактысын кетирип иштегенге караганда апа иштесе 5 баласына оңой жылганга оңой жардам бере алат. Бул методика чындыгында иштейт. Ошон үчүн албетте мен сиздерге айтмакмын, иштеңиздер деп да. Так, давайте анда дагы улантабыз. Так, Жо Мартовна дейт. Айкөкүл Жо Мартовна, түз эфирге чыгыңыз.
Бүгүн көбүрөөк албетте мамиле жөнүндө сүйлөшөлү да. Анткени көпчүлүк айымдар мамиледен аксашат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Даже Амангелди. мырзалар мамиледен аксашат. Атыңыз ким? Атым Айкөкүл. Кандай максатта чыктыңыз диагностикага? Кечээ тоскоолдук болуп, прямой эфирге кошулбай калгам. Бүгүн аябай ниет кылып отурдум эле, кошулуп калып аябай сүйүнүп атам. Сонун. Мен өзүмдү көптөн бери өзүм байкап жүрөм, өзүмдү өзүм сүйбөй калыптырмын депчи. Өзүмдү өзүм постоянно экинчи планга, үчүнчү планга деп мындай эч кимге жок деп айта албайм да, баарына эле хорошо. Хорошо. Келиңиздер анда баарыңыздар тең өзүмдү сүйүү боюнча ниет кылыңыздар. Биз азыр Айкөкүл айымга өзүн сүйүү боюнча диагностика кылганча сиздер дагы өзүңүздөрдүн болжолдоруңуздарды, блогторуңуздарды таап алсаңыздар болот. Сиздин каалаган максатыңыз эмне? Өзүңүздү сүйүү да. Өзүмдү сүйүү, өзүмдү табуу, мындайча айтканда өзүмдү табуу. Мурун деген энергиям аябай ашып турган, ушундай бир жизнерадостная кыз болчумун да. Азыр бара Канча өзүмдү убакыттан аябай бери ошондой болуп баштадыңыз? карантинден бери Хорошо, давайте. Хорошо, өзүңдү сүйүү деген сиз үчүн бул эмне? Өзүңдү өзүмдү сүйүү табуу, деген өзүмдү уважать этүү, наверное. өзүңүздү сыйлоо да. Өзүмдү сыйлоо, өзүмдү биринчи орунга коюу, өзүмө жаккан нерсени позволять этүү, өзүмдү бирөөлөрдөн мындай сый көрүү да, мындайча айткандачы. Хорошо. Жашооңузда эмнеге макул болбой келе жатасыз? Өзүмдүн местам жок болгонуна, Эмне үчүн местаңыз жок болуп атат? өзүмдү кое албайм го дейм бирөөнүн алдындачы, мындай өзүмдүн границаларым жок да. Жашооңузда эмнеге макул болбой келе жатасыз? Үйдө отурганыма, декретте отурганыма, Качантан баштап декреттесиз? ошо карантинден бери эле. Да, вот именно ошол декретте отурганыңызга макул болбогонуңуз үчүн, тайлаша бергениңиз үчүн, күрөшө бергениңиз үчүн энергияңыз каяка кетип атат? Ошол жака. Ошол жака макул болбогонго, күрөшкөнгө да. Декретке чыкканды биз кыялданып жашап келатабыз да 40 жылдарчы. Көрөсөм мен да декретте отурат элем жыргап депчи. Канчалаган айымдар чындап келгенде декретти кыялданышат да. Бирок айымдар жаман жери ушул декреттин баркын да билбеген айымдар көп да. Мисалы мен деле 3 баламды төрөгөн учурда жанталашып балдарымы карабай иштейт элем деп афсанасы аркасынан чыккан учурларым болгон. Эгерде ошондо азыркы осознанный болгонумда, азыркы осознанный жазаткан болгондо мен эчтекени карабай эле жыргап эле, үй жыйнап эле, балдарымды карап жыргап ошол учурдан ырахат алмакмын да. Эми сизге айтарым, декретиңизди кабыл алыңыз, төрөгөнүңүздү кабыл алыңыз. Сизге Кудайым ушундай эне деген предназначенияны буйруган. Бул дагы сиздин жасап жаткан өтө жоопкерчиликтүү чоң жумушуңуз. Сиздин оюңуз каякта болсо, сиз өзүңүз ошол жакта болосуз. Чындап айтканда, сиз үйдө эмессиз да, сиз же бир иштеп аткан болосуз, же дагы башка жакта жүрөсүз да. Макул боло албай жатыптырсыз да. Анткени мен сизге бул жактан диагностика кылганда согласие деген чыкты да. Бул макул болуу деген, кабыл алуу, ушул нерсеге азыркы учурга макул. Мен декретте турам, дагы макул. Мен ушул учурдан ырахат алып жашашыңыз керек. Ошондон анан энергияңыз көбөйөт да. Ошондон анан өзүңүздү сыйлап баштайсыз, сүйүп баштайсыз. Ошол орунга жайгашып баштайсыз да. Ошондон анан мүлдөйсүз. Анан Хорошо? дагы бир суроом, ушунун баары ата энеге болгон таарынычтан улам болгон жокпу? Кеп азыр сиздин таарынычыңызда эмес, болгон эле сиз азыр ушул учуруңузду кабыл алышыңыз керек. Ыраазычылыгыңыз менен сизге ушундай сонун мүмкүнчүлүктү ким берди? Аллахым. Аллахым берди болот. Аллахымдын сизге берген мүмкүнчүлүгүн кабыл алышыңыз керек. Ыраазы болушуңуз керек. Балалуу болгонуңузга, төрөгөнүңүзгө, декретте отурганыңызга, декретте отургузуп алып сизди канча сом болсо да алып келип багып аткан күйөөңүзгө, да, чөйрөңүзгө, үйүңүзгө, эмнеге иши кылып эткен нерсенин баарына ыраазычылык айтып отурушуңуз керек. Ошондо энергияңыз башталат сизге. Шүгүр. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы.
сиздер дагы өзүңүздөрдүкүн таптыңыздар деп ишенем да. Эгерде ниет кылган болсоңуздар, мисалы азыр макул болбой жатасыз деп атпаймынбы да. Сиздердики дагы ушул жерден чыгат да. Макул болбой жатканыңыздар. Демек, бул нерсе сиздерге дагы тиешелүү. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ар бир айым мырза диагностика чыгып атканда, сиздер дагы мен да өзүмдүн тоскоолдугумду табайын десеңиздер, сиздер дагы өзүңүздөрдүкүн табасыздар. Хорошо? Келиңиздер дагы улантабыз анда диагностиканы. Анда давайте разборду аралаштыралы. Жакшы эле чогулуп калыптырбыз да, жарым саат уже өтүптүр. Кийин бүгүн 3 күнгө чейин биздин 3 практикабыз 3 күн бою болду да. Кийин 3 күндөн бери биз менен чогуу практикумга катышып атат. 3 белгисин жазып кетиңиздер, 3 санын коюп кетиңиздер бул жака. 3 санын, эгерде 3 күндөн бери катышып аткан болсоңуздар. Анан жок, бүгүн биринчи жолу эфирге келдим деген болсоңуздар, анда 1 санын жазып кетсеңиздер, мен дагы ориентир алып алайын, Бул жака белги коюп кетиңиздер. Биринчи жолу сен сабаңга катышып атам, биринчи жолу кирип атам. Ой, сен кимсиң? Бул эмне жөнүндө болуп атат? Бул жакта эмнени эле айтып атасыңар дегендер болушу мүмкүн бул жакта да. Анда 1 санын коюп кетсеңиздер болот. Так, 1лер дагы бар экен арабызда. 3төр дагы бар экен да. Да. 2 деп жазгандар да бар экен, экинчи күн катышып аткандар. Бирок көбүрөөк 3 экен да. Демек, бизге жаңы биринчи кошулуп аткан айымдарга дагы, мырзаларга дагы анда кош келиңиздер. Бизде бул практикум 3 күндөн бери болуп атат. Жогоруда Инстаграмда эфирлер сакталган. Ошол жака кирип, биринчи, экинчи күндүн дагы эфирлерин көрүп алсаңыздар болот. Эгерде тааныша турган болсок, менин атым Узаткан Жусупова. Мен 21-жылдан бери, мына 5 жылдан бери психология методикасы боюнча көптөгөн айым мырзалар менен иштешип келе жатам. Миңдеген айым мырзалар Кудайга шүгүр эң сонун результаттарды жаратып келе жатышат. Результат качан болот? Качан адам өзү каалап, жүрөгү менен каалап келгенде. Жүрөгү менен каалагандардын баардыгында результаттар бар. Ал эми жоопкерчиликти мага берип, ой, Заткан мен үчүн результат жаратат, Заткандын курсу мен үчүн результат жаратат дегендерде, конечно, результат жок. Анткени результат качан болот бизде? Качан гана биз результат үчүн жоопкерчиликти өзүбүзгө алып, өзүбүз каалап келгенде, бизнес ачкым келет, мамиле кургум келет деп өзү жүрөгүбүз менен каалап келгенде анан бизде результат болот. Мен сизге берген курстар, разборлор булар эмне? Булар болгону эле силерге курал. Мен силерге курал берем. Жана дал ушундай эң сонун курал жашоо өзөгү курсу, буюрса жашоо өзөгү курсу 1-сентябрда башталат. Ал жакта мен сиздер менен күндө эртең менен саат 5те сиздер менен чогуу 1 ай бою чогуу болом. Ал жакта сиздер менен 1 ай бою ушул нерселер менен иштешебиз. Жашоо өзөгү курсуна катталуу үчүн сиздер бул жака жазып койсоңуздар болот. Комментарийге номериңиздерди калтырсаңыздар болот. Бул жакта кандай өтөт, кандай бар, баардыгы бул жакта жазылган. Ал эми азыр мен сиздерге толук маалымат алуу үчүн дагы сурооңуздарды, жашоо өзөгү боюнча баардык сурооңуздарды калтырсаңыздар болот комментарийге. Мен сиздерге азыр разбор жасаганды улантам. Анда эмесе кеттик. Жеке разбор жасап бере аласыңбы дейт. Разбор кылып бериңизчи, сураныч дейт. Рахмат, сизге өзгөрүүлөр көп, биле көп нерселерди билип жатам. Сонун. Курска катышам дейт бул жакта. Жумаканова Жылдыз. Да, комментарийге номерлериңиздерди калтырсаңыздар, жашоо өзөгү курсунун баасы болгону 1000 сом. Бүгүн акыркы күн 1000 сом деген. Эртеңден баштап уже курстун баасы 1500 сомго көтөрүлөт. Жана белектер уже берилбей баштайт. Анткени жашоо өзөгүнө катталгандар үчүн бизде абдан сонун көптөгөн белектер бар. Менин 3 курсума доступка берилет. Өмүр бою доступ, миллиондук практикалар, аң сезим тренажерлору, сырдуу диагностика жана максатым орундалат курстары сиздерге өмүр бою белекке берилет. Бүгүн акыркы күн. Жана ошондой эле Кундуз Таштанованын дагы онлайнга кыдам деген
менин продюсерим жана партнерим. Экөөбүз 4 жылдан бери чогуу иштешип келе жатабыз. Кундуз Таштанова дагы онлайнда кантип чыгып, кантип акча жасаса болот, кантип товарларымды сатсам болот, кантип услугамды сатсам болот деген боюнча силерге сабактарын, мини курстарын белекке берет. Да, катталыңыздар. Бул жака номерлериңиздерди комментарийге калтырсаңыздар, сиздер менен менеджерлер байланышат. Так. Давайте разборду улантабыз. Кечээки сабак өтө сонун болду дейт. Да, мен катталып койгом, азаматсыздар. Буюрса 1-сентябрды мен дагы чыдамсыздык менен күтүп жатам. Так, разбор кеттик, анда разбор жасайлы. Дал ушундай мини диагностика разборлор буюрса жашоо өзөгү курсунда тынбай среда күн сайын мен сиздер менен 2 саат бою чыгып, ал жактан суроолоруңуздарга жооп берип, кантип мини разборлорду, мини диагностикаларды жасаганды өзүм дагы көрсөтөм, өзүм иштешем, күндө эртең менен сабакты өзүм алып барам жеке. Комментарийге номерлерди калтырып атышат, менеджерлер сиздер менен байланышат. Эгерде менеджерлер байланышпай жаткан болсо да, анда номерлериңиздерди эфир бүткөндөн кийин жеке катка калтырсаңыздар болот. Себеби дегенде бизде азыркы учурда ар тараптан келген номерлер көп болгондуктан менеджерлер үлгүрбөй дагы сиздер менен байланыша албай калышы мүмкүн. Так, Нурайым Азимбаева, давайте түз эфирге чыгыңыз. Нурайым Азимбаева. Нурайым Азимбаева. 15-ci трансформациядан соң финансовый результат алдым дейт Сыдыкова. Аха, сонун азаматсыз. Так, саламатсызбы? Саламатсызбы, атыңыз? Атым Нурайым. Кандай максатта диагностика чыктыңыз? Мен өзүмдү мындай кандай десем, өзүм каалаган жашоону анан каалаган оюмду айткым келет да, бирок айта албай калам да. Көбүнчө элечи ичимде калып кетет да, бирөө таарынса деле же болбосо бирөө сүйлөсө деле майлычы мындай көңүлгө бурбай эле коеюнчу депчи ушундай кылам да, көбүнчө элечи. Бирок ичимден таянып калам да. Сыртымдан маани бербеген мененчи. Да. Ага, хорошо. Эмоция боюнча иштедиңиз беле? Эмоция боюнча бир аз иштедим, ооба. Көп жолу эле ушун боюнча аракет кылдым да. Мисалы, ичимдеги эмоцияны калтырбайын депчи, анан кээде кагазга жазып коем. Айттыңыз, өзүңүздүн каалаган нерсеңизди айтып салдыңыз, ачык эле. Эй, мондой деп эле. Эмне болот? Баары жакшы болот, бирок айта албайм да ошонучу. Баары жакшы болот. Айтсам, наоборот жакшы болот, бирок айта албайм да. Мисалы, бардым Айттыңыз, дедим. просто эле элестетиңиз азыр. Айтсаңыз, что плохого, кандай жаман нерсе болушу мүмкүн? Баягы жаман көрүп калат деген ой келе берет да. Эмнеге андай экенин билбейм, бирок Да, вот, именно жаман көрүп калат, ушундай кылат. Кимден көп тийип алгансыз? Айтпа, Биз сүйлөбө. көбүнчө мындай строгой кармачу да үйдө негизи. Апам деле азыркыга чейин деле строгой да. Да, азыркыга чейин сүйлөппөйбү? Апамдын айтканын кылабыз, бирок өзүм турмушка чыккам. Апамдын айтканын кылабыз, атайым айтканын кылабыз да, ушундай да. Өзүбүз билип иш кылган эмеспиз, кылдырбайт деле да, ушундай. Да. Бул ошондо эмнеден келип чыгат? Бул тыюудан биринчи кезекте, оюңузду айта албаганыңыз биринчи кезекте бул тыюулардан, эмоция менен аябай иштешиңиз керек. Анан айтайын дегенде корком да, өзүм корком да. Да, Эмнеге экинчиси коркуу. Эгерде мен айтсам, мен жаман болуп калам, жаман көрүнүп калам, анан менден баш тартышат, мен аларды жоготом, мен ата-энемди жоготом деген коркуудан. Кичинекей кезиңизде, мисалы, тил албаганыбызда, кайыш айтканда, мисалы жана кичинекей балдарды ишке чыгарып коебуз да. Же кызылбай коем деген ушулардын баардыгы бизде кичинекей кезибизден миллиондогон жолу айтыла берип, анан акырында кой мен жаман болсом дагы, эмне десем дагы лучше өзүм көтөрөйүн дагы, өзүмдү жаап эле унчукпай жүрө берейин, а так менден баш тартышат деген коркуу бар сизде да. Коркуу менен иштешиңиз керек. ошол бойдон турмушта деле ушундай болуп кетет экен да, ошол бойдон элечи. Макул.
ал сүйлөсө деле эми акылчы, бул сүйлөсө деле эми айылчы депчи. Анан кээде сүйлөп алганда өзүм коркуп кетем да, сүйлөп алдым го депчи, ошол нерсени жок кылгым келет да. Ага, кандай адамдарга кантип жакшылык кылып атканда кандай максат менен жакшылык кыласыз? Жакшылык кылганда, бирок ар дайым жакшылык кылганда ошо пайдам тиеп атат, значит жакшы болуп атат, жакшы нерсеге үндүп атам деген ой менен эле кылам да. Анан мен көрсүн, нитсин дебейм. Жакшы ой менен кылам да. А так жаман сүйлөгөндөн бирок корком да. Жакшы сүйлөп, көбүнчө жакшы сүйлөйм да. Ошол Мгм. жаман сүйлөй албайын деп өзүм жакшы тараптан эле сүйлөй берем да. Да, давайте терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Мындай нерселер менен иштөөгө болот. Сиз азыр айткандай, мен дагы точно ошо сиз точно айткандай эле адам болгонмун. Мен да айта алчу эмесмин, бирок ичимден эле кыйнала берчүмүн. Өзүмдү жей берчүмүн, кыйнала берчүмүн да. Мисалы, бирөө бир жака бүгүн барыш керек десе барчумун сөзсүз түрдө. Мен өзүмдүн колум бошоп атабы, бошобой атабы, балам барбы, эмнем бар, бүт баарын жасай берчүмүн да. Өзүмдү эң акыркы орунга койчумун. Сиз ушул ситуациядан кантип чыксаңыз болот? Бул мындай ситуациядан мен дагы чыга алдым да, акырынан чыгып келе жатам, бирок дагы деле до конца иштеп чыга элекмин. Анткени бизде деген, мисалы, мен азыр 45-ке чыктымбы, 45 жыл, 41 жыл бою тыйылган нерседен чыгыш оңойлук менен бир эле дегенден чыгып кете албайбыз, бирок иштей берсек акырында уже мен деп айтып баштайбыз да. Булардын баардыгы менен иштесеңиз болот, акырынан иштешиңиз керек, бирок жок деп таштап салсаңыз анда нет, анда мен айта албайм. Бирок эмоция менен сөзсүз түрдө бала чактагы капачылыктар менен башында, конечно, жаман болосуз, тилиң чыгып калды деген сөздөрдү угасыз, сен кыйын болуп калдың деген сөздөрдү угасыз, бирок акырындык менен уже өзүңүздүн жана границаңызды, чек араңызды коесуз дагы, все. Бул меники, мага тийбе, сеники, сага тийбе, меники, мага тийбе дегенге акырынан үйлөнөсүз. Бизде мындай десе дарыл ойлошот да, эң баштык болуп атат. Кеп только мен анын үстүнө монтип секирип албайм же менин үстүмө бирөөнү секиртпейм. Болгону эле мен эмне кылам? Өзүмдүн чек арамды коргогонду үйрөнөм. Өзүмдүн оюмду айтканды үйрөнөм. Булардын баардыгы акырындык менен болот. Иштөө керек. Буга только мен сизге берип аткан куралдар жардам бере алат. Мен өзүм ошол нерсени бүгүнкү күндө уже мисалы жасагым келсе жасайм, жасагым келбесе жасабайм деп эле айтам ачык эле. Кой сиз айткандай, кой жаман болуп калбайын деп эле мурун мисалы внутри какой-то бир страх менен эле жасай берчүмүн да. Анан айтыңызчы, канчанчы баласыз? Үчүнчү. Канчанчы кыз, канчанчы уулсуз? Жалгыз кызмын. Сизден мурун 2 уул, э? Сизден кийин да уулбу? Ооба. Жалгыз кыз, э? Мындай коркуулардын көпчүлүгү биздин подсознательно болгондо кандай кандай нерселер тиешелүү болушу мүмкүн. Мисалы биз апабыздын боюнда болгон учурда алдырып койсомбу деген учурлар болгонго. Ошондой нерселерге тиешелүү болот. Мисалы сиз мисалы андай нерсе менде деле болгон да. Себеби менин ата энем студент болгондуктан биринчи эле экинчи эле курс болот дагы, анан эмне кылсам, төрөсөмбү же алдырып койсомбу, төрөсөм кыйналам деген учурларда анан көпкө чейин аборт кылам деп ойлонот да. И ошол нерсе дагы мага таасир берген экен да. И менин атам дагы ойлонот, биз деген студентпиз, ой алдыралы. Анан алар эмнеден коркушат? Эгерде биринчи бала болгондуктан алдырып койсок биз төрөбөй калабыз дейт да, анан айла жоктон төрөшөт да. Вот именно ушул аборт кылам деген ата эненин ойлогон ою, настрою дагы мына бүгүнкү күндө биздин оозубузду жапканга түрткү берет. Ушундай нерселер сиздин жашооңузда болбогон бекен, билбейсизби? Жок, ал жөнүндө сурап көрбөпмүн. Бул Азыр жерде биз мисалы бирөө сүйлөсө коркуп кетем да, баягы ызырынып уже жини келип сүйлөгөндө эле уже шарт коркуп кетем да. Да, именно ушундай коркуулар, ушундай оозубузду ачпаганыбыз, эмне десе эле баарына башыбызды ийип эле баарын жасай бергенибиз именно ушул нерсеге тиешелүү болот.
Ошон үчүн мен сизге айтмакмын. Бул жакта дагы сиздики дагы макул болуу деген нерсе чыкты да. Демек, биз өзүбүздүн жашообузда эмне болсо ошол нерсени кабыл алышыбыз керек, бирок тебелетпешибиз керек. Конечно, өзүбүздү да. И анан сиз дагы сураңыз. Балким сиз биринчи, экинчи бала, үчүнчү эмес, балким төртүнчү болушу мүмкүн. А? А? Я где-то слышу. Сурасаңыз болот, сураңыз. И анан ошол учурга барышыңыз керек да. Мисалы, өзүңүздү мындай нерсе менен иштөөгө толук мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, мен бир жолу разборлорду жасап, көптөгөн разборлорду жасап жүрөм да. Апаңыз менен, апаңыз барбы? бар. Да, апаңыз менен бул капачылык эмес. Бул болгон эле ошол учурда, ата эненин жашоосу ошондой болгон да. Балким үчүнчү бала болсоңуз деле, балким эми кичинекей болгон, катар болгондо алдырам деши мүмкүн, же кыйналабыз деши мүмкүн. Сизге чейин ки балдар түшүп калган, аборт болгон балдар жок бекен? Сурап көрүшүм керек экен, түшүн ал жөнүндө сурап. Да, ошолорду да сурашыңыз керек. Ошолордун дагы таасири тиет. Анткени мисалы аборт болгон ортодо сизге чейинкилер таасирин тийгизет. Андай болсо дагы, мисалы сиз азыр өзүңүздүн жашооңуз менен эмес, ошолордун жашоосу менен деле жашай бересиз да. Бул дагы аябай чоң таасирин тийгизет. И анан өзүңүздүн ордуңузга, иерархия боюнча өзүңүздүн ордуңуз менен иштеш керек. Иерархияны түшүнөсүзбү? Жок, кандай болуп атабы? Түшүнбөйсүз да. Анда жашоо жөнүндө келишиңиз керек. Ал жакта дагы биз иерархия менен ар бирин ордуна коебуз. Бир туугандарды ордуна коебуз, балдарды ордуна коебуз, өзүбүздү ордубузга коебуз, ата энебизди ордубузга коебуз. Алар менен да иштейбиз да. Анан коркуу, скорее всего, ошол нерседен келет. Анткени мен өзүмдүн башымдан эмне үчүн мен мындаймын, эмне үчүн мен корко берем дегенде, көбүнчө эле ушул нерсе менен мен аябай көп иштедим да. Балким атабыз алдыр деген, балким апабыз алдыр деши мүмкүн да. Андай нерсени анан кайра биз балдарыбызды да ошондой ой менен, ошондой нерсе биздин балдарыбызга деле кайра өтө берет да. Менде болгон ошондой, өзүмдө болду. Да. Алдырайын анан кайра төрөдүңүз беле? Да. Вот, ошон үчүн сөзсүз түрдө сизге курал керек. Эми иштеңиз деп кое бериши мүмкүн. Сиз айтасыз, мен неме иштешим керек, кантип иштейин деп. Да, хорошо? Ошон үчүн лучше жашоо жөнүндө келиңиз дагы, и ошол жактан иштеп алсаңыз болот. Мейли? Ошондо эмне кылсам болот? Мисалы, азыр өзүм жеке чекарамды өзүм билем деп айтып эме кылсам боло берет уже, же качан эме кылсам болот, баштасам болот? Мен сизге жарым сааттан бери именно ушул сурооңузга жооп бердим. Мен бирок аябай терең жактан таап бердим да, болду. Ата эне менен сүйлөшөсүз, сурайсыз. Бирок алар айтпашы мүмкүн, бирок акырындан сразу эле мен аборт кылайын дедиңер беле эмес. Лучше кандай болду эле, ошол учурда кандай эле жашооңор деп андай жакшынакай сүйлөшүп отурганда сураш керек. Сразу айтсаңыз эч ким албайт сизге. Хорошо? Бул аябай терең методика болгон үчүн мен аябай терең жактан таап, причинаңызды таап бердим да. Макул, рахмат чоң. Рахмат сизге. 26 жыл мурун боюма бүткөндө алдырып салсамбы деп 2 ай болуп жатып төрөгөм. Аны тыя берчүмүн. Азыр зам күнүдө эч ким менен сүйлөшпөйт. 2 эле подругасы бар, ошолор менен сүйлөшөт. Вот, да, пожалуйста, сиздики деле точно ушул эле ситуация. Зам күнүтай, анткени сиз алдырам дегенсиз. Страх. Мени эгерде мен үнүмдү чыгарсам или бир нерсе десем, үстүдө крестик бар, оң тарапта ошону бассаңыз болот. Анда мени эмне кылат? Мени өлтүрүп коет. Жашоомду жоготкондон коркот. Биринчи кезекте, конечно, апаны жоготкондон коркобуз да, анан оозубузду жаап беребиз. Зам күнүтай болот. Да, сиз дагы именно кызыңыздын ошол боюңузга бүткөн учуруна барышыңыз керек дагы. Ошол жак менен иштеп, ошол кызыңызга берген коркууларын алдырам деген бул эмне, өлтүрөм деген эле сөз да турабы? Вот, мен сени өлтүрөм дегенмин, кызым. Мен сенин жашооңо кол салам дегенмин. Биз деген жашоого кол сала турган болгонбуз. Аборт деген бул жашоого кол сала турган да. Кол салам деген мен өкүнөм, мен салпоо салам дегениме өкүнөм, кызым деп биз ошол жак менен барып иштеп, баланы ошол жактан иштегенде анан кийин бала
ошол жакта бөлүм менен иштеп, коркуулары менен иштеп, ал менин оюм, менин жашоом ошондой ой, ошол учурда да мен ой алдырам деген мен өкүнөм. Бирок ал оюм сага тиешеси жок, ал меники болгон, менин жашоомдогу ситуация болгон деп ошол ситуацияга барып баланын энергетикалык жактан балада коркууларды алып, аны өзүнүз жок кылып, анан балага мен сага жөн гана сүйүүмдү берем, сен эркин болсоң болот, оюңду айтсаң болот, ачылсаң болот деп бала менен ошол жактан иштеш керек ата эне. Ал эми биз өзүбүз кантип иштейбиз? Ошол учурга барабыз өзүбүз да. Ошол учурдан анан ата энебизге беребиз. Мен деген дагы деле коркуп, дагы деле үнүмдү чыгарбай, дагы деле сүйлөбөй жашап келатыптырмын. Көрсө бул коркуу апа сиздики экен, сеники экен, тигиники экен, мунуку экен деп өздөрү ордуна беребиз. Хорошо, бул менен иштеш керек да, ушундай практика керек. Заткан же менде суроо, мен үйдөгү баардык жоопкерчиликти алып алгам, кайнене кайнатамдын ролуна өтүп кетем. Ушундан кантип арылсам болот? Бул жерде сиз көбүрөөк иерархия менен иштешиңиз керек. Кайнета кайненеңизди ролуна алып алганыңыз, демек кичинекей кезиңизде балким сиз ата энеңиздин ролун аткаргансыз. Алар сизге көп жоопкерчилик берген. Сен монтушуң керек, сен тигинтиш керек, сен муну кылышың керек дей бергенде биз дагы деле өзүбүздү ошол эле ата эне боло беребиз да. Анан күйөөбүзгө ата эне болобуз келип алып, башкаларга ата эне боло беребиз, кайнета кайненеге элдин баарына ата эне боло беребиз. Анткени биз жоопкерчиликти ашыкча алып алганбыз да. Аборт болуп кийинки балага кандай болот дейт. Аборт болсо кийинки бала ошол аборт болгон баланын орду менен жашайт. Аны иерархия боюнча ордуна коюш керек. Именно биз жашоо өзөгү курсунда иерархия боюнча, аборт болгон балдар боюнча, иерархия деген ар кимдин өзүнүн ордуна коюп, жана айтып атпайсыздарбы, мен ордуму таппай жатам жашоомдо деп да. Вот анын дагы тиешеси бар. Эгерде сиздерге чейинки балдар аборт болгон болсо да, мисалы биз өзүбүздү биринчи дей беребиз, мисалы бизге чейин түшүп калган же боюнан түшүп калган же чарчап калган же аборт болгон балдар болсо да, биз ошол балдардын жашоосу менен жашай беребиз да, анан жашообузда негедир алдыга кете албайбыз. Ал деген эмне? Ал деген, конечно, өзүбүздүн ордубузда эмеспиз. Бул иерархия, балдардын иерархиясы, бир туугандардын иерархиясы аябай чоң таасирин тийгизет. Ошон үчүн биз бул менен дайыма иштейбиз. Бул биздин сөзсүз түрдө сабактарда болот. Лоялдуулук деген болот. Бул ата эненин жашоосу менен жашайбыз биз көбүнчө да. Иерархияны туура эмес коюп жашайбыз. Бул методикада именно ушул нерселер бар. Жашоо өзөгү курсуна келгенде ал жакта бүт баардыгы берилет. Баардыгы менен иштейбиз. Күнөөлүү сезим, өтүп кеткен, аборт болгон, капачылык, таарыныч, эмоция, өзүбүзгө болгон сүйүү, предназначениябыз боюнча, ата эне тектин энергиясын алуу боюнча, күчүн алуу боюнча да, өзүбүздөгү бул жактагы бүт керектүү нерсени чыгарып, сыртка керектүү нерсени алгандын үстүнөн иштейбиз. Курс 1-сентябрда башталат, 1 ай бою, 30 күн бою болот, эсеткиле да. Эми 1000 сомдук болсо көпчүлүк ойлошот да, эми бул эптеп эле бир курс турбайбы? Эми 1000 сомго мен эмне алмак элем дешет да, көпчүлүк ошентип ойлошот. Бирок бул курстун баалуулугу абдан чоң. Эмне үчүн баасы 1000 сом? Анткени көптөгөн айымдар, мырзалар суранышат да. Сиздин методикаңыз абдан баалуу, бизге мындай жөнөкөй кылып бербейсизби? Мүмкүнчүлүк бербейсизби дегендер көп болот. Ошон үчүн көпчүлүк айым мырзаларга мүмкүнчүлүк берүү максатында биз 1000 сомдон эле кылабыз. Бирок күндө сиздер менен, күндө эртең менен туруп иштеп, анын баарын эсептегенде ар бир күнүбүздөгү алган билимибизди 1000 сомдон эсептегенде деле 30 күндө эсептесек 30 000 сомдук курста булчу жок эле дегенде 30 000 сомдук курс. Андан абдан көп баалуулуктарды аласыз. 1000 сом деген бул жөн эле мындай чисто символический эле баа да. Бирок ошончолук биз сооп кылуу максатында дагы да, элге кызмат кылуу максатында дагы. Такыр бекер кылсаң, конечно, эч ким баалабайт. Хотя бы 1000 сомдон зато көп нерсени ала аласыздар. Хорошо? Так, давайте диагностика кылалы. Баасы 1000 сом, жашоо өзөгү курсунун баасы бул жакта
таарынычтан арыласыздар да, чындыгында жан дүйнөнүн тынчтыгына келесиздер, акчаңыздар көтөрүлөт, максаттарыңыздар жетесиздер. Мисалы жашоо өзөгүнө келип күндө иштеп, мээсин тазалап, мисалы да мээдеги түрдүү негативдүү ойлордон арылып, жаңы максаттарга киргизип, жаңы максаттарды и анын ордуна энергияларды именно максаттарына жумшап, үй салгандар, машина алгандар, турмушка чыккандар, балалуу болгондор, бактылуу болгондор толтура бизде. Эми анын баардыгын айтып отурса, конечно, мен bir gün кечке сүйлөсөм да бүтпөсө керек. Так, давайте улантабыз. Диагностика деп жазабыз, Канчадан курс? Курстун баасы 1000 сом. Да, курска каттала тургандар комментарийге номериңиздерди калтырыңыздар. Менеджерлер азыр дароо сиздер менен байланышат дагы курска катталууга жардам беришет. Курс 1-сентябрда башталат. Күндө таңкы саат 5те болот. Записи калат. 5те тура албайм дегендер канчада кааласа туруп түнү деле аткарып койсо болот. Бирок курс 30 күн бою болот да. 5 күн болот. 1-2 күнү өзүңүздөр жасайсыздар. Бирок 30 сентябрь дегенде акыркысы курс болот да. 1 октябрда уже полностью курс өчүрүлөт. Реквизиттерди бул жака чыгарып коем. Бул жакта Кундуз Таштанованын реквизитинде 1000 сом которуп, чекти дароо менеджерлерге жөнөтүп, дароо катталсаңыздар болот. Жана бүгүн акыркы күн, бүгүн катталгандарга биз дароо 3 курсту белекке беребиз. Өмүр бою доступка берилет. 3 курс максатыма жетем, сырдуу диагностика жана миллиондук практикалар. Жана Кундуз Таштанованын онлайн какадан мини курсу дагы белекке берилет. Кундузкан 336 дейт. Давайте. Зита Сатыканова. Зита Сатыканова, да? Саткынова экен. Саткынова Зитайым келиңиз, түз эфирге чыгыңыз. Саткынова Зитайым. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди көрбөй жатабыз. Сүйлөңүз, атыңыз ким? Саламатсызбы? Да, атыңыз ким? Менин атым Зита. Кандай запрос аласыз? Диагностиканы сизди көрбөй атабыз. Просто мен машинанын ичине отуруп алган үчүн көрүнбөй атат окшойм да. Светтин күйгүзүп Үйдө алыңыз. балдарым. Светти күйгүзүп Мен алыңыз. Мыштан свет. хорошо. Балдарым такыр эме бербейт да үйдөнчү. Хорошо, машинанын светин күйгүзүп алыңыз. Азыр. Туура кыласыз. Молодец. Отуруп алганда. Келиңиз, эми запросуңузду айтыңыз. Мен запросумчу сабак сатып алсам эле такыр окубайм да. Курстарды сатып алсам эле 1-2 күн окуйм. Анан кийин эле такыр колум бошобойт, такыр эле. Эмне максат менен сатып аласыз? Мен ошо өзүм канчанчы жылдан бери эле ушу 21ден баштап психологияны изилдеп окуйм да, Арвиндикин окуп, статьяларды окуп, ушинтипчи. Хорошо, окудуңуз. Мейли, окудуңуз, кандай результаттарды жаратмаксыз? Анан кийин мындай бир иш баштап, ишим жакшы болуп келет эле. Анан бир нерсе болуп эле кайра эле токтоп калат да, бир орунда эле токтоп Суроомо калат да. жооп бериңиз. Эгерде сиз курсту дагы окудуңуз, результат алдыңыз, эмне өзгөрмөк сиздин жашооңузда? Мен ошо өз башкача мындай жоопкерчиликтүү, мындай бир нерсе алганда жоопкерчиликтүү до конца окуганга аракет эме жыйынтык чыгарайын дейм, бирок жыйынтык чыкпайт да. Эмнеге ушинте берем деп ошого таң кала берем да. Тоскоолдуктар эле боло берет да. Финансовый мындай жумушка кирсем деле жакшы жумушум аябай жакшынакай болуп барат эле, бир нерсе болуп эле жумушум жүрбөй калат да. Например, жумуштан кетип калам. Бүгүн жалаң эле жашоосуна макул дебеген айымдар келип алган окшойт, бүт эле макул согласие деген чыгып атат го. Жашооңузда эмнеге макул эмессиз? Эмнеби? Мен азыр жашоомдо ошо үйүм жок. Квартирада жашайбыз 3 балам менен. Көптөн бери эмнеге макул болбой келесиз? Постоянно эле квартирада жашаганыма макул болбойт болушум керек мен негизи.
Ага чейин. Ага чейин турмушка чыкпай жүргөм да, ошого макул болчу эмесмин да. Турмушка чыгыш керек деп эле жүрчүмүн да. Анан кийин бүт үйдүн милдетинин баарын мен алып, бир туугандарыма жардам берип, үйдүн уусу болгонгочу. Менин атам болсо, сен улуусуң, жардам беришиң керек буларга. Анан айылда турушат да аларчы, анан булар бүткөндө эле студенттердин баары эле мага алып келет да, сага алып келдик. Сен буларды окут, жумушка орноштур, жардам бергиле, ынтымактуу болгула деле ушинтип да. Ага. Мындайча айтканда мен да сиздей улуусумун да үйдө. Дагы деле ошол жашоо менен жашап келе жатасыз. Канча жашта кичинекей кезиңизде көп жоопкерчилик берилген да сизге. Дагы деле ошол жоопкерчилик менен дагы деле бир тууганыңызга апа, бир тууганыңызга ата, алардын жашоосу эмне болду? Өзүңүз квартирада жашасаңыз деле тиги бир тууганыңыз эмне болду? Үйү бары деле эмне болду? Үйү жогу деле эмне болду? Аялы эмне болду? Күйөөсү эмне болду? Баласы эмне болду? Ошолордун жашоосу менен көбүрөөк жашайсыз да, энергетикалык жактан. Алар уже давно сизди унутуп калган, алар өздөрүнүн жашоосу менен кеткен. Бирок кайра эле сиз дагы деле ошолордун жашоосу менен жашай бересиз, энергетикалык жактан. Туура айтамбы же туура эмес айтпамбы? Бирок последний мына 2 жылдан бери, 2-3 жылдан бери мындай өзүмчө болуп калдым да. Алар менин ишим деле жок болуп, балдарымды караш керек, ушулардын бутунан тургузуш керек депчи. Эми уже балдарыма переключать этип калдым да. Ага, Мурун эми действительно алардан күтөсүзбү жардам бир туугандарыңыздан? мурун күтчүмүн, азыр күтпөйм. Азыр күтпөйм эч кимденчи. Алардын жашоосу кандай? Баарыныкы эле өзүнүн жашоосу нормальный эле, эми ар кимде эле бүт эле эме үйү бар, үйү жоктору квартирада дегендейчи. Кимисине көбүрөөк учасыз, күйүп учасыз. Азыр действительно эч кимге күйбөй калдым азырчы. Мен азыр ушундай состоянияда Күйбөй болуп калганда калдым. дагы кимге көбүрөөк күйүп учасыз? Мурун болсо кичинекей эң кичүүлөрүнө күйүп ушчумун да, ошолорго жардам берип, эң кичүү сестренкамачы. Ал менден 18 жаш кичүү да. Турмушка чыккан, 3 баласы бар, азыр 4-сүн бүтүп атат. Ошого боорум ачып, анан 18 жаш, 19 жаш бир тууганым бар да, эң кичүүлөр. Ошолорго эме Атеңиз бар, кылып бар. Сиз аң сезим деңгээлин азыр акылыңыз менен ой мен баарын кое берип койдум дей бересиз, бирок чындап келгенде дагы деле макул болбой келе жатасыз да бир нерсегечи. Дагы деле жана жоопкерчилик жөнүндө айтып атпайсызбы? Дагы деле жоопкерчиликти өзүңүзгө албай эле, дагы деле ошол бир туугандардын жоопкерчилигин өзүңүзгө ала алып эле жашап келе жатасыз. Менин сизге кеңешим, смотри, нету тут. Хорошо. Макулдугуңуз жок. Дагы иерархияны жакшы түшүнөсүзбү же түшүнбөйсүзбү? Ошо жашоо өзөгүн сатып алгам да негизичи. Сатып алып, анан ошо Канча бир иерархия тууганыңыз бар? 8. 8 бир тууганыңыз бар. Сиз биринчисиз. Мен биринчисимин. Бир фигураны айтам, кайсы тарабыңыздан сезип атасыз? Сезиңизчи. Эме бул сол тарабым кичине чымырады да. Именно сиздин айланаңыздан каяктан сезип атасыз, айтыңызчы. Мен азыр сол тарабымдан колум чыканагыман ылдый, чымырап, кичине чымырап атат да. Сиздин айланаңызда кайсы жерде турат ал фигура? Мен ушул эле тарабымда турат. Сол жагымда турат. Алдыда, аркада. Аркамда же алдымда турат окшойт да. Алдыңызда да? Хорошо. Дагы бир фигураны айтам. Ал фигура каякта турат? Экинчи фигура. Ал фигура маңдайымда турат. Ал фигурага эмне деп айткыңыз келди? Кандай сезимдер болду экинчи фигурага? Ыйлагым келди. Эмне деп айткыңыз келди? Мен сени сагындым, жакшы көрөм деп айткым келди да. Хорошо. Ким ал сизге? Же эмне? Мен жолдошум деп ойлойм да. Жолдошуңуз жокпу? Же барбы? Каза болуп калган.
Каза болуп калган, э? М, Мм. Мгм. Да, айтыңыз, азыр жолдошуңузга айтыңыз келген сөздөрүңүздү айта бериңиз. азыр ичим аябай бук болуп атат да ичимчи. Ушундай Аха. кыйкырып ыйлагым келип атат да. Анда мен сизге тапшырма айтайын. Ошо машинаңыздын ичине эч ким көрбөсө, болушунча кыйкырып, ыйлап, бугуңузду чыгарып, айта турган сөзүңүздү айтып, капа болсоңуз капачылыгыңызды айтып, таарынсаңыз таарынычыңыздын баардыгын айтып сыртка чыгарып салыңыз. Анан сиз бүткөндөн кийин мен бүттүм деп жазып салыңыз, мен сизге чечмелеп берем. Хорошо? Анан этегинде ырашчылыкка келтирип жолдошуңузду коюп беришиңиз керек. Болбосо жашоо өзөгү курсуна келсеңиз, ал жактан жана өтүп кеткен адамдарды коюп берүү деген практика бар го, ошол менен да иштейсиз. Ооба, ошентип жазаганбыз. Ошентип Просто жазаганбыз да. азыр мен экинчи фигура ким экенин айтам сизге. Хорошо? Ошентип жазагам да кыйкырып өкүрчү. Азыр бирок мындай ошентип ыйлагым келип аткан, сиз ошентип кой бер дегенден кийин мындай как-то ыйым жок болуп кетти да. Кой бер дегендейинчи. Чыгарышыңыз керек, чыгарышыңыз керек. Мындай бирдемке удерживать да. Азыр сен кыйкыра Да. албайсың, ыйлай албайсың дегендей да. Чыгарышыңыз керек. Аны бир эле жолу кое бербей, бир нече жолу кое берсеңиз деле болот. Это нормально. Хорошо. Экинчи фигура сиздин сатып алган курстарыңыз, аягына чыкпаган жумуштарыңыз, ийгилигиңиз болчу. Энергияңызды дагы деле ошол жолдошуңузга болгон сагыныч, капачылык, эмне үчүн кетип калдың, эрте кетип калдың деген көп претензиялар бар да. Жолдошуңузга кетирип эткенсиз энергияңыз, алдыга кетке турган энергияңызды. Биринчи фигура сиздин бир туугандарыңыз болчу. Да, биринчи фигура сиз алды тараптан көрүп атам дедиңиз. Алды тараптан ал балдардын ордуна коюп алыптырсыз да, бир туугандарыңыздычы. Жоопкерчиликти ата энеге бересиз, өздөрүнүкүн атаныкын атага, апаныкын апага бересиз. Бир туугандарыңыздын баарын сол тарапка бир катарга коюшуңуз керек дагы, иерархия менен иштешиңиз керек. И анан жолдошуңуз менен көбүрөөк иштешиңиз керек. Бир эле иштеген жетишпейт. Бир нече жолу иштеш керек. Мына мен 21 жыл өтүп кеткен атам менен до сих пор иштейм. Хорошо? Мейли? Көп жолу бук болдуңузбу? Демек ошол моментте практиканы укканда дагы чыгарышыңыз керек. Келди, сразу чыгарып салыш керек. Эми биз азыр түз эфирде сизди бакырып ыйлата албайбыз да, чыгарып салышыңыз керек. Мейли? Эмоцияңызга көп энергия именно эмоцияга кетип атыптыр да. Ошон үчүн алдыга кете албай атыпсыз. Себеби дегенде сиз курс сатып алдыңыз, иштесеңиз эмне болот? Ыйлайсыз, дагы больно болот. Ошо боль болбош үчүн анан сизди кармап атыптыр. Рахмат, күтөм сизди жашоо Рахмат. өзөгүнөн. Ата рахмат, чоң рахмат. Рахмат. Азыр мен сиздерге айтып жасаңыз, муну жасаңыз деген нерсенин баардыгы бизде жашоо өзөгү курсунда бар. Жашоо өзөгү курсу албетте баардык нерсени, көп нерсени беребиз. 30 күн бою да. Ал эми жашоо өзөгүнөн сырткары бизде 15 сентябрь курсу башталат. И ал жакта бирок сиздер абдан терең. Мен азыр айым менен иштебедимби да? Ушул айым менен мисалы мен азыр жолдошунун фигурасын коюп, өзүнүн фигурасын коюп алып, фигура деп айтып атпаймынбы да, байкадыңыздар да? Коюп алып, сүйлөтүп, ыйлатып, эмоциясын чыгарып, мен өткөндө бир эмоция менен иштеген видеомду аябай популярный кылып, элдин баары коюп алып, булар жиндеп калыптыр деп атыптыр да. Эмоция чыгыш керек. Эмоция чыкпагандан бизде ооруйбуз. Эмоция ошол ыйларыбыз чыкпагандан жумушубуз жүрбөйт. Эмоциябыз чыкпагандан биз күйөөбүз менен урушабыз. Эмоциябыз чыкпагандан биз балдарыбызды урабыз. Эмоцияны чыкпагандан анан биз жашообузда көп кыйналабыз. Андан көрө бакырыш жалкабы бизге, бакырып салалы, кыйкырып салалы, ыйлап коелу, чыгарып салалы дагы жашообузда жыргап жашабайбызбы? Туурабы? Эмне үчүн биз Кудайым берген эмоцияны сыртка чыгара албайбыз? Эмнеге? Анткени биз өзүбүзгө чыгарганга уруксат бербейбиз. Ыйлап бакыргандан көрө лучше мен жакшы кыз болоюн, жакшы аял болоюн, жакшы апа болоюн дейбиз да, оозубузду жаба беребиз. Анан бир күнү күйөөбүз урганда бакырабыз. Именно эмоциясы жабык айымдар күйөөсүнөн көп токмок жейт. Именно эмоциясы жабык апалар
балдарына көп кыйкырат, алар бизге жардам берет. Балдарыбыз бизге апа кыйкырыңыз, сүйлөңүз деп бизге жардам берет. Анан кыйкырабыз биз. Бизге ошентип балдарыбызды сындырып кереги жок, барбы? Андан көрөк мен практиканы жасап эле кыйкырып балдарыма сыдаган кетейин, мен сени жакшы көрөм деген жакшы да турабы. Вот эмоция чыгыш керек, обязательно чыгыш керек. Эмоцияда жатат кептин бардыгы. Ийда жатат, ошо күлкүдө жатат. Ошону чыгарып салыш керек сыртка. Аны, конечно, эмоцияны чыгарыш керек десе, элдин баары менен урушуп бакырып кыйкыра бериштин кереги жок. Ал чыккан эмес. Ал эмоцияны экологично чыгарышыбыз керек. Эч кимге жаман келтирбей, зыян келтирбей. Ал эмне? Ал именно ошол практика жүзүндө чыгарышыбыз керек. Практика менен аткарып. Талдоо чеберинде биз буюрса 15-сентябрда башталганда ал жакта ретрит дагы болот. Эмоция менен иштейбиз. Затхан айым, сиз өзүңүз кыйналып жаткандайсыз дейт. Жок, мен кыйналбайм, менде баары жакшы. Мен болгону сиздерге өзүмдүн билген методикам менен бөлүшүп атам. Күйүп бышып атам да, кыргызча айтканда. Эгерде сиз менин кыйналып жатканымды көрсөңүз, демек сиз көбүнчө биз башкадан кимди көрөбүз? Өзүбүздү көрөбүз. Демек сиз менден өзүңүздү көрүп жатышыңыз мүмкүн. А менде баары жакшы. Так, талдоо чеберик курсу именно 7-поток, буюрса 2 ай болот бул поток. Эл аралык сертификат берет бул жакта. Бул жакта мен жана менин партнерим Кундуз Таштанова экөөбүз чогуу алып барабыз. Ал жакта бөлүп төлөө каралган. И сиздер ал жакта разбор жасаганды дагы үйрөнөсүздөр. Так, талдоо чеберинин баалуулугу эмнеде? Баалуулугу албетте сиздер эч кимден көз карандысыз өзүңүздөргө өзүңүздөр разбор жасаганды үйрөнүп аласыздар. Уже мисалы бизде бүгүнкү күндө 100ден ашуун талдоо чеберлери сабак алышты сертификат менен да. И алар эч кимден көз карандысыз өздөрүнө өздөрү разбор жасаганды билишет. Эмоцияларын кантип туура чыгарганды билишет. Балдарынын ден соолугуна, максаттарына, өздөрүнүн каалоосуна, бизнестерине разбор жасаганды үйрөнүп алышып, өздөрү каалагандай разборлорду жасап жатышат жана башка айым мырзаларга дагы жардам берип келе жатышат. Именно ушундай сонун мүмкүнчүлүктү сиздер, конечно, талдоо чеберик курсунан аласыздар. Жана бизде талдоо чеберинде өзүм үчүн деген дагы аябай сонун тариф бар. Окусак сизге окшоп разбор кылабыз дейт. Да, мага окшоп разбор кыла аласыздар. Өзүм үчүн деген тарифте сиздер талдоо чебери менин курсума доступ аласыздар. Трансформация курсу сиздерге белекке берилет. Кураторлор менен жума сайын разборлорду жасайсыздар жана менин жандуу сабактарыма катыша аласыздар. Так, давайте разборду уланталы. Кайра келип эле разборду баштайбыз. Талдоо чеберик курсуна жана жашоо өзөгү курсуна катталуу боюнча комментарийге номерлериңиздерди калтырсаңыздар биздин менеджерлер байланышат дагы сиздерге жардам беришет. Азыртадан талдоо чеберик курсуна орун ала берсеңиздер болот. Плюс жана кеш түйүү менен рассрочка алсаңыздар дагы болот. Ал жакта орундар чектелген. 1-сентябрдан баштап талдоо чеберик курсунун баалары көтөрүлөт. Талдоо чеберик курсу өзүм үчүн баасы азыркы учурда 50 миң сом. 2 айлыгы 50 миң сом. 1-сентябрдан баштап уже 80 миң сомго көтөрүлөт. Ал эми талдоо чебери сертификат менен деген сабак баасы азыркы учурда 150 миң сом. 1-сентябрдан баштап 200 миң сомго көтөрүлөт. Так, давайте кеттик анда разбор кайрадан. Мен азыр сиздерге түз эфирде, конечно, разборлорду кыска эле тез жасап атам да. Талдоо чеберик курсуна келгенде мен сиздер менен отуруп алып 1 саат, 1,5 саат, кээде 2 саатка чейин кетет разборлор. Ал жакта фигураларды коюп, бүт бардыгын как положено жасаганды үйрөтөм. Сексуалитиден жогоркусу барбы дейт, кандайсыз дейт да. Сексуалитиден жогоркусу душа. Душада уже сиздерге академиянын бардык сабактары уже белекке берилет. Биринчи талдоо чеберин окуйсуздар, андан кийин сексуалитке келсеңиздер болот, андан кийин душага келсеңиздер болот. Же
бөлөк кылбай эле дароо баарын эле амбассадорлукка келсеңиздер болот. Мынча кымбат дейт. Да, чындыгында аябай сонун суроо, чындыгында кымбат деген бул аябай нормальный суроо. Мен ушул суроого жооп берейин, уруксат берсеңиздер. Мен дагы ушул методиканы 2021 жылы мага сунуштаганда баасын көрүп 150 000 сом, ёлки-палки, мынча кымбат деп 20-жылы ноябрь айында мен бул курсту сатып албай койгом. Ой, каяктагы эле бир нерселерди айтып атат, башты оорутпасынчы, ушул нерсе эле кантип 150 000 сом болсун дегем да. Анан 20-жылы атам ооруп жүрдү. Өзүм ошол учурдан баштап карыз боло баштадым. 2 миллион карыз болдум. Атам ооруду. Үй бүлөмдө ынтымак вообще өлүп калган. Балдарым менен мамилем ужас. Вообще сыйлабайм, өзүмдү баалабайм. Короче, бүт сферам аксаган, ден соолугум кете баштаган. Булардын баардыгын азыр эсептеп көрсөм элестеткиле. Атамдын ооруганын кабыл албаганым өзү эле канча сомго турат, элестеткиле да. Мен эгерде атамдын өлүмүн, оорусун кабыл албасам, мен энергиямдын баардыгын ошол жака жумшайм. Ал деген канча миллион уже до свидания кетти деп койгула да. Атам өтүп кеткенден кийин эле мен 2 миллион карыз болдум. Все, пожалуйста, атамды кой бербей койдум, мен 2 миллион карыз болдум. Да? Оорудум. Да, бул канча миллион? Элестете бергиле, миллиондор менен эле да. Үй бүлөмдү сактай алган, балдарымдын жашоосуна дагы доо кетирдим да. Сенин атаң мындай, сен тигиндей, мен анан балдарымды таштап коюп иштеп акча таап багышым керек болобу? Вот, уже канча миллион кетти да. Өзүмдүн ден соолугум, балким жашоом дагы балким жок болобу эле да. Өзүмдү сүйбөгөнүм, кабыл албаганым, өзүмдүн оюмду айта албаганым, жумушумдагы толтура проблема, ушулардын баардыгын эсептегенде мен канча миллионго уже аркага кетип калдым да. Анан Кудайым мени, ой, садаган кетейин, мен сага мына мүмкүнчүлүктү берип атам, ал деди окшойт. Анан атам өтүп кетти. Жертвамын. Атамдын аркасынан уже жөнөп калганмын, мындайча айтканда да. Анан бир группалашым менен сүйлөшүп калганда, анан ошол группалашым айтты: сен 150 000 сомду мейли рассрочкага деле алчы, айланайын. Зато сенин кебетеңди карачы. Ушул кебетеңди келиштирбей окуп алсаң, сен эртең жашооңду өзгөртө аласың. Жок дегенде мээңди тазалайсың, иштейсиң деп калды. Анан ой, мейли айнан болсо болсунчу деп анан рассрочкага эле алдым. Чындыгында мен үчүн да аябай оор болду, кымбат болду. Бизнесим болсо дагы, колумда акчам болсо да алгым келген жок, рассрочкага алдым, анан окуп баштадым. Чындыгында жеңил болгон жок, өзү менен иштеш аябай оор болду. Күн түн дебей бизнесимди таштап коюп отуруп алып окудум. Биринчи кезекте мен мамилемди оңдоп баштадым. Күйөөм менен мамилем жакшырып баштады. Уже постоянно ажырашам, мен жашабайм деген оюман кетип баштадым. Бул бир плюс. Уже 1 миллионду сактап калдым да. Миллион деп коеюнчу, ар бир результатты. Балдарым менен мамилем оңолуп баштады. Уже 2 миллион. Өзүмдү кабыл алып баштадым. 3 миллион. Өзүмдү чексиз сүйүп баштадым. 4 миллион. Ден соолугум оңолду. 5 миллион. Атамды кой бердим. 6 миллион. Өзүмдүн сүйүктүү жумушумду таптым. 7 миллион. Элестеткиле, мен ошол 150 000 сомго сатып алган сабактын аркасында мен канча миллион аркага кетип, канча миллион таптым. Результатым бул мен азыр материалдык эмес эле жактан айткан результат. Мен азыр ар бирим миллиондон эле бааладым. Экөөбүздүн ортобузда жолдошум экөөбүздүн сактаган үй бүлөнү миллион менен бааласа болобу? Я думаю, что нет. Бул чексиз чоң результат үй бүлөнү сактаган. Анткени менин бүгүнкү сакталган үй бүлөм эртеңки күнү менин кызымдын үй бүлөсүнө, баламдын үй бүлөсүнө, неберемдин үй бүлөсүнө баардыгына таасирин тийгизет. Булардын баардыгына мен эмне кылдым? Бул сабакты сатып алып эле мейли кымбат болсун, айланайын. Иштей бердим, разбор кыла бердим. Тынбай орустар менен, ал жакта анда кыргыздар жок. Мен бул методиканын биринчи ошол жашоомдогу проблеманын айынан биринчи жолу 21-жылы мен окугам бул кыргыз тилинде. Орус тилинде 1-2 кыз бар Кыргызстанда.
Өзүмө кыла бердим, бир туугандарыма деле кыла бердим. Анан бир туугандарым ошол учурда менин 5-4 биз 5 бир тууган, менден кийин 4-төө. Бешөөбүз тең карызга кирип кеткенбиз. Бешөөбүз тең эмнеге карызга киргенбиз? Анткени бешөөбүз тең атабызды коюп бере алган эмеспиз. Бүт карызбыз. Мен 2 миллион, сиңдим миллион, иним миллион, тигинisi 500 жок эле дегенде 500 миңден карыз болуп калганбыз. Бардыгыбыз үй бүлөбүз менен. Бирок билген эмеспиз эмне үчүн эмне болуп атканын. Мен окудум, Гүлзар Жусупова окуду сиңдим. Андан кийин сиңдим окуду, андан кийин уулдар, эркектерибиз разборго келип баштады, разбор алып башташты. Бардыгыбыз алдыга жылып баштадык. Кудайыма чексиз шүгүр кылам. Бардыгыбызда результат. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. И финансы жактан, и ден соолук, и мамиле ар тараптан. Час еще. Уже полчасов уже пошло. Нет, я тебе сказала 1,5. Вот, ошон үчүн эми баалуулугун өзүңүздөр баалай бериңиздер. Каалаган бааңызды коюңуздар. Кааласаңыз 150 миң деңиз, кааласаңыз 200 миң деңиз. Бирок бул курстун баалуулугу чексиз, айымдар. Тура мен именно ушул билим үчүн мына болгон тапкан акчамдын бардыгын ушул билимге жумшап келе жатам. Азыр мен сиздерге талдоо чебери курсун мен жөн эле берген жокмун. Бул курс мен сиздерге жөн эле алалы эле анан өзүм окуп алып анан сиздерге окуткан жокмун. Мына жогоруда турбайбы сертификат деген. Ушул сертификатты, эл аралык сертификатты алыш үчүн мен миллиондогон акчалар төлөдүм. Ошол автордун өзүнөн уруксат алыш үчүн дагы мен миллиондогон акчаларды төлөп, экологично мындай айтканда автордун батасын алып, анан сиздерге берип атам мен. Сиздер ошол автордун өзүнө сабактарына доступ алып берем мен. Ошол доступка дагы мен ар бириңиздерге акча төлөйм. Алар доступту берет, сабагында жөн бербейт алар орустар. Доступту мен сиздерге берем, анан алар сизге сабагын берет, андан сырткары мен коштойм, андан сырткары мен эмне деп коет эле жана франчайзинг деп коет го, акы. Сертификаттын ар бирине акчадан төлөп сатып алам. Менин максатым эмне? Менин максатым ушул методика менин жашоомо ушундай жардам берди. Ушу кыргыз айымдарына деле ушундай мүмкүнчүлүктү берейинчи деген эле максатым. Тура мен акча иштешим мүмкүн 5 миң, 10 миң. Ашып кетсе да. Ладно, миллион иштейин. Бирок менин окуучуларым деген канчалаган результатты алып атпайбы? Акча бул жерде чындап келгенде кеп акчада эмес. Кеп мага жардам берген методика сиздерге да жардам берет деген эле ишеним менен мен ушул мүмкүнчүлүктүн айынан сиздерге аракет эле кылып атам. Кааласаңыздар кымбат деп жашооңуздарда 150 миң сомду миллион жолу кетиресиздер, ишенесиздерби? Кааласаңыздар алыңыздар, окуңуздар, каалабасаңыздар ошондой 150 миңди көрүнгөн жака чачып жүрө бериңиздер. Бул бир гана сиздердин чечим. Мен макулмун, мен иштейм деген адамдар, пожалуйста, биздин эшигибиз дайыма ачык, кураторлорубуз даяр, мен даяр, келиңиздер, окуңуздар. Мен окуйм деген адамдарга мен, пожалуйста, келем, жардам бере алам. Вот, эми чечим өзүңүздөрдөн гана көз карап. 150 миң сом ал чындап келгенде кичинекей эле болбогон эле акча, тем более азыркы заманда. Тем более сиздерге азыр рассрочка бүт бардыгын даярдап койгонбуз. Дагы бар. То есть онлайн курстар берилет. Онлайн биз разбор жасайбыз. Оффлайн дагы мен сиздер менен жолугуп разбор жасаганды үйрөтөм. Менин толук акым бар. Бул нерсеге мен кээ биркилер бар, мисалы уруксаты жок эле окутуп аткандар бар. Мен прям толук кандуу уруксат алып, батасын алып, сертификатын алып, бүт бардык эрежеси менен уурдап алган жокмун. Эч кимден эчтеке уурдап алган жокмун. Сертификатым бар, уруксатым бар, бүт бардыгын закондуу түрдө алып окутуп атам. Давайте разборду улантабыз. Толук маалымат алуу боюнча жашоо өзөгү курсу жана талдоо чебери боюнча комментарийге жазыңыздар. Ал Алтышкин 2025. Алтынай Сейитбекова. Давайте Алтынай Сейитбекова чыгыңыздар. Мен сизге түз эфирге чакыруу жөнөттүм. Диагностика кылабыз. Саламатсызбы Алтынай айым?
саламатчылыкпы? Саламатчылык. Өзүңүздү көрсөтүңүз. Менин атым Алтынай болот. Кайчтан чыгып атасыз? Бишкек шаарынан чыгып атам. Бишкектен чыгып атасыз? Кандай запросуңузга Мен диагностика? запросум, сиз көрүнбөй калдыңыз да. Менин запросум эме. Азыр папам жок да. Эмне үчүн папам жок? Папам менин жана кичинекей кезимде ажырашып кеткен. Анан эмне азыр күйөөгө тийэлекмин да. Анан же ошого папама таарыныч болгондонбу, эмне себептен азыр күйөөгө тие албай атамын деген ойдомун. Максатыңыз турмушка чыгуу да? Ооба, максатым турмушка чыгуу. Бирөө